Саламатсыңарбы? Бүгүнкү кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта кыргыз лексикасынын байышынын негизги багыттары жана жолдору жөнүндө сөз болмокчу. Коомдогу ар кандай өзгөрүүлөргө, жаңылыктарга карап адамдын аң сезими да өзгөрүүгө учурайт. Улам өсүп өнүгөт. Ошондой эле тилдик каражаттар да ошондой өзгөрүүлөргө учурайт экен. Мына ошол учуроодогу кыргыз лексикасынын байышынын негизги багыттары жана жолдору жөнүндө сөз болмокчу. Эмесе сабакка көңүл буралы. Сабактын максаттары: сабакта кыргыз тилинде сүйлөй жана жаза билүүгө, теориялык билимге ээ болууга, өз оюн айта билүүгө жана көнүк иштерин аткарууга жетишүү. Сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай тартуулап алалы. Ал үчүн кыргыз тилине арналган кыргыз акын жазуучуларынын ырларына көңүл бурсак. Эне тилим, эне сүтүм таалайым, ачып турган ак калпагым маанайым, кылымдардын кылымдарга кыялбай, сен өркүндөп өсүшүңдү каалаймын. Кыргыз тили коомдогу ар кандай өнүгүүлөргө карап тилдин лексикалык составы өзгөрүүгө учурайт. Алсак, өнөр жайда, айыл чарбада, технологияда, медицинада, архитектурада, искусствода жана башка коомдогу ар кандай тармактардагы өсүп өнүгүүлөр тилдин сөздүк составына таасир берет. Мына ушул процессти тилде эки булак аркылуу ишке ашырылат. Алар ички булак аркылуу жана тышкы булактар аркылуу. Анын ичинен биринчи ички булактарды карасак, өз ара морфологиялык жол менен, семантикалык жол менен жана синтаксистик жол менен ишке ашырылат. Морфологиялык жол мында умбу жана тоонду сөздөргө ар түрдүү сөз жасоочу мүчөлөр жалганып, жаңы маанидеги сөздөрдүн жасалышы сөз жасоонун морфологиялык же аффиксация жолу деп аталат. Мисалы, окуучу, окуучу, бала, луу, балалуу, ишкер, ишкер, аш, поз, ашпоз. Аффиксация жолу менен бир эле сөз түркүмүндөгү сөздөр да, бир сөз түркүмүнөн башка сөз түркүмүнө кирүүчү сөздөр да жасалат. Ал эми экинчи семантикалык жолу. Тилибизде төл сөз катары мурдатан эле колдонуп жүргөн кээ бир сөздөрдүн маанилик жактан кеңип, жаңы кошумча мааниге ээ болушун кыргыз лексикасынын семантикалык жол аркылуу байышы дейбиз. Мисалы, уңгу, мүчө, борбор, айлана, бурч жана башкалар. Бул келтирилген сөздөрдүн мурунку маанисине кийинки семантикалык маанилерин кеңейүү, көбөйгөндүгүн байкайбыз. Алсак, айлана борбордон баардык чекиттери бирдей аралыкта турган туташ сызык. Ал эми кийинки маанибизде бизди курчап турган көрүнүштү айлана дейбиз. Ал эми үчүнчү жол синтаксистик жол. Кыргыз тилинде көптөгөн сөздөр төл лексикабыздын эсебинен сөздөрдүн айкашуусу аркылуу да жаңы мааниге ээ болгон учурлар бар. Мындай жол менен кыргыз лексикасынын синтаксистик жол менен байуу жолу дейбиз. Мисалы, басма сөз, окуу жайы, калем сап, айыл чарба, көркөм адабият, дене тарбия жана башкалар. Кыргыз лексикасынын байышынын экинчи булагы бул тышкы булак. Башкача айтканда, мында мамлекет аралык байланышта болуу аркылуу тилге башка тилдердин сөздөрүнүн кабыл алынуусу аркылуу байуу жолу. Мында башка тилдерден кирген сөздөрдү өзүбүздүн төл сөзүбүздөй кадимкидей колдонуп жүрөбүз. Алсак кыргыз тилине орус, англис, француз, немец, грек, араб, иран, кытай жана башка тилдерден кирген сөздөр бар. Мисалы, самор, станок, керебет, станция орус тилинен кирген. Ал эми футбол, теннис, брифинг, волейбол жана башка сөздөр орус тили аркылуу англис тилинен кирген. Балет, банк, кабинет жана башка сөздөр орус тили аркылуу француз тилинен кирген. Тилибизге кабыл алынган сөздөрдү тилчи, окумуштуу Кусейин Карасаевдин өздөштүрүлгөн сөздүгүнөн көрө алабыз.
Эмесе көнүгүү иштесек, бизге чакан текст берилди. Текстти окуйбуз. Жер адистери семинарга баруу үчүн борборго жөнөштү. Аларды жумушчулар тосуп алды да консультация алуунун шарттарын түшүндүрүп беришти. Бизнеске ылайык банктан акча которулду. Адистердин айтымында бизнес кылуу үчүн алгач банктык салымдын болушу зарыл экендигин белгилеген. Ошондуктан катышуучулар банк менен иштөөнүн каражаттары тууралуу кенен маалымат ала алышты. Балдар, тексттен ички жана тышкы булактар аркылуу тилдеги өзгөргөн учурларды байкадыңарбы? Балдар, жоопту чогуу текшерсек, текстеги ички булактар аркылуу жумушчу, катышуучу морфологиялык жол менен, борбор семантикалык жол менен, жер адис синтаксистик жол аркылуу. Ал эми бизнес, банк, семинар, консультация кабыл алынган сөздөр. Балдар, силердин да жолуңар ушундай болду деп ойлойм. Эмесе, сабагыбызды жыйынтыктасак. Бүгүнкү сабагыбызда биз кыргыз лексикасынын байышынын негизги багыттары жана жолдору тууралуу карап өттүк. Ар бир булактарга токтолуп, алардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, белгилерин көрдүк. Кыргыз лексикасы ички жана тышкы булактар аркылуу байыйт. Анын ичинен ички булактар өз ара морфологиялык жол менен, семантикалык жол менен, синтаксистик жол менен байырын көрө алдык. Экинчи тышкы булак бул кыргыз лексикасына башка тилдерден кабыл алуу аркылуу баюу жолу. Сабагыбыздын аягында тапшырма алалы. Тапшырмада өздөштүрүлгөн сөздүктү пайдаланып, дептериңерге алфавиттин тартибин эске алып, башка тилдерден кабыл алынган сөздөрдү жазып алабыз да, аларга сүйлөм түзөбүз. Сүйлөмдөргө сөз жазуучу мүчөлөрдү колдонгула. Ошон менен сабагыбыз соңуна жетти. Бүгүнкү сабакта жаңы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойм. Эки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.